Açılıştırda bir bölmölü batır satılat tuğanlar. İzledinizler böyle. Bir bölmölü batır. Bağısı arzan. Oştoğu Hıbıka Kiçi rayonunda Uşul üydün 3. kavatında жайгашкан. Бұл өзі мына Сайыз уағында общежития тибинде құрылған. Ушунун 3. kavatында екен. Аянты 17-18 квадраттын тегерегинде. Ош шаары Хыбыка Кичи району Касымбеков көчөсү. Бул жерде аябай жолдун эки бетинде аябай азыр снос жүрүп атат. Түз барганда Кара суунун жолу менен кесилишет туугандар. Андан бери келе жатканда троллейбус айланып кайткан жер бул жер. Троллейбустун конечный деп коебуз. Жолдун аркы бетинде запчасть базар. Бул жагы болсо Паспорт стол, МК Грант, Азия ушул жакта жайгашкан. Манас эстелигинен бери келе жатканда мына сары үй турат. Сары үйдөн өткөндөн кийин анын шериги ушу сары жашыл үй. Ушул үйдүн азыр коросуна кирели 1-чи подъезди 3-чү кабаты. Бул жерде мына үйлөрдүн ортосунда дүкөндөр да бар экен. Анан чоң жолдун боюнда алдында балдар ойноочу аянтчасы да бар экен. Батырды шашылыш түрдө сатууга коюп аттыр. Себеби башка жакта бир участокко үй куруп атканбы айтор курулушка акча керек экен. Ошон үчүн бул жерди сатууга коюп аттыр да. Мына үйдүн короосунда көрүп турасыздар. Балдар ойноочу аянтчасын кылып берген экен мэрия. Айланасын тосуп, сонун шарт түзүп коюптур. Астына асфальт баскан. Бул өзү узун курулган үй. Солдон эсептегенде жалпы 4 подъездүү. Ушул 4 подъездин биринчиси мына солдон эсептейбиз. Азыр кирип туруп 3-чү кабаттан сиздерге батырды көрсөтүп беребиз. Кеттик. Туугандар, мен азыр 3-чү кабатка чыктым. Мына тепкичтен чыктык 3-чү кабатка. Чыгып эле эшиктин сыртына бут кийимди чечип анан ичкери кирип атам да. Мен ойлодум эле да. Мына ичкери кирип коридорго чечип анан бөлмөлөргө кирет депчи. Бул жерде жакшы жери. Бул жерде өзү мындай туугандар эле жашайт экен да. Анан мына коридорлорго чейин килем салып, баягы жалпы бир үй бүлөдөгүдөй бир аура түзүп алыптыр. Ушул жагы мага аябай жакты да. Ушул жерде могу батирлерде ар ким жашайт, бирок бир үй бүлөдөй жашайт. Ошондой жерди тандаган менимче жакшы да. Бул жагында ашкана, туалеттери бар. Мына сатыла турган батирдин эшиги ачылып турат. Азыр кирип көрсөтөйм мына. Азыр келип ээси менен бир катар көрүштүк, сүйлөштүк. Ушул батир бир бөлмөлүү. Мен жана айттым эле. Ээсинен сурасам 17-18 квадраттын тегерегинде деди эле. Мен кечирим сурайм. 17-18 эмес, 12 эле квадрат чыгат экен да. 12 квадрат чыгат. Азыр документтен көрсөтүп берем. Мына дуалын көрүп турасыздар. Жидкий обой тартыптыр. Патологун боеп койгон. Бирок өзүнүн эле ошо плита боюнча турат туугандар. Полу эскиден өзүнүн родной полу. Эшиги деле өзүнүн родной эскиден эшиги. Эшиктин аркасында мына телевизор коюп коюптур. Бул жагында мына шкафтар турат. Буларды алып кетет. Мына кургак боюнча калтырат. Мына пардасын эле калтырса керек менимче. Терезеси мына бул жакта. Эскиден өзүнүн эле терезеси. Муну пластикке которуп койсоңуздар болот. Касымбеков көчөсү, аркы беттеги үйлөр бардыгы жакшы көрүнөт экен ушул жерденчи. Ушул батир туугандар шашылыш сатылат. Мына документи, менин колумда договор купля-продажа, анан техпаспорту турат. Мына көрүп коюңуздар туугандар. Мында болсо мына жазылып турат. Көрдүңүздөр? Бул жагынан өтүп караңыздар. 420-га 285. 420-га 285 батирдин ички аянты, жалпы аянты бул жерде итогодо 1197. Муну 12 деп эсептейбиз. 12 квадрат ушул батир туугандар. Көрдүңүздөр мына документтери дагы бул жерде турат. Ээсинен баасын сурасак 1 миллион 800 деп айтып атат туугандар. Баасы 1 миллион 800. Анан мен келдим, ээсине өзүмдүн кеңешимди айттым. 1 миллион 800 эмес, карындашым бир аз арзаныраак айт, анчага көтөрө албайт деп ачыгына айттым. Себеби өзүмдүн дагы баамды бердим. Жалпы квадратураны эсептеп, жалпы суммадан бөлүп да көрдүм. Квадраты канчадан туура келерин. 1,5 миллион сом деп эле айтпайсыңбы? Ошондон дагы түшүп бересиң десем унаган жок. Жок, 2 миллион деп айтыңыз, деп атып анан 1 миллион 800гө түштү да. Ачыгы сөз туугандар. Анан мен эми любой жерге барганда өзүмдүн дагы баамды берем да. 1 миллион 800 кеми бар. Бул ээсинин өзүнүн сөзү. 1,5 миллион деп коелу десек ынаган жок. 1 миллион 800 ошондон түшүп берет. Жакшы ала турган, баягы нак акчасы бар клиент болсо, жакшы түшүп берем деп атат да. Бу жакта да мына таежелери, туугандары жашайт экен, тааныштары. Биякта бир батир, биякта бир батир, төрдө да 2 батир бар экен. Мына төр жакта эле 4 батир бар экен. Биякта бирөө. Анан кире бериште дагы бирөө. Бул жерде 6 батир бар экен өзүчү. Анан булардын жалпы колдонууда бул жакта ашканасы бар. Ага чейин мына биринчиси бул көрүп турасыздар, ажатканасы. Андан кийин бул жакта мына душу бар экен. Душун айтып атат, мен полностью кафелдеп душун жасап берем деп атат. Анан бул жагы мына ашканасы. Бул эми жалпы колдонууда да. Бул жерде мына электроточкалар турат.
Şu boşunu koldana berесиздер. Бул жерге печка коюп алып, тамак пиширип жашай бересиздер. Анан ошол батирге тиешелүү мына шкаф бар экен. Баягы азык түлүк майда чүйдө идиш аягын койгонго. Ушул шкафты да калтырып кетем дейт. Мына шкафты да калтырат экен да. А биякта идиш жуучу, кол жуучу жайлары. Ушул туугандар. Газ жок. Только электричество, суу, свет бар. 1 миллион 800 миң кеми бар. Документтерин да көрсөттүк, дарегин да көрсөттүк. Транспортко жакшы. Жолдун боюнда автобус, троллейбустар өтүп турат. Анан мектеп дегенде мына ХБКдагы Манас мектебине жакын. Дүкөн, дарыканалар жакын туугандар. Запчасть базары Наркөбөттө, бул жагы паспорт стол, МК Грант, игровой зал бардыгы жакын. Кара суунун жолуна жакын, Ушул туугандар. Анан жакын жерлерде мына гос мектептер, гос балабакчалар, мамлекеттик. Анан частный балабакчалар дагы бар. Ушул туугандар барды болгондой сиздерге көрсөттүк. Шашылыш түрдө бир бөлмөлүү батир сатылат. Амачылыкта көрүшөлү. Видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Мен сиздерден суранам, баарыңыздар ушул видеонун чекесиндеги жүрөкчөнү бир басып, лайктан арнап, комментарийден жазып, видеону самолетту басып бөлүшүп коюңуздар. Кызматыңыздарда аз.